Жаштарга арналган форум алгач студенттердин көргөзмөсү менен башталды. Мында жаш ойлоп табуучулардын түрдүү эмгектери коюлган. Алардын бири Элеман Данияр уулу жасаган акылдуу үй системасы. Кечкеде деп элестетсеңиздер болот. Мына сырткы ишинер жанат. Эгерде ошолор жарык болуп, мына күн чыкты дегенде, жарыктын эмеси бар, сигнализациясы барат, ошо менен өчүп калат. Кайра караңгы кирди, жанып калды автоматский түрдө. Өзү автомат түрдө жанып өчүп эме болот. Мына жарык болду, күйөт, өчүп калат. Караңгы болгондо автоматский өзү жарыктар жарыктандырып берет. Кээ бир буну ойлоп чыкканыбыздын максаты, кээ бир көчөлөрдө саат 7-де 8-де карасак, светтер жанып турган болот да сырттачы. Ошолорду мындай үнөмдөө максатында ошолор ойлоп таптак десек болот. Себеби жарык чыкканда автоматский өзү өчүп калыш керек. Кичине караңгы болгондо эле ошол жарыктандыруу пайда болуп калыш керек да. Форумга өлкө түштүгүндөгү 8 университеттин студенттери чакырылган. Башкы максаты аларга социалдык жана диний коопсуздук, өзүн өнүктүрүүсү боюнча маалымат берүү. Бул үчүн Маданият министрлигинин өкүлдөрү, шаардык кеңештин жаш депутаттары келишкен. Бүгүнкү форумдун негизги максаты жаштарга креативдүү ойлонууга, өздөрүнүн эркин ойлонуусуна аянтча түзүп берүү жана студенттерди ыктыярчылыкка, ошол эле мезгилде коопсуз дүйнөгө кантип биз жардам бере алабыз, мына ушул маселелерди кантип чече алабыз деген максатта ушул өзүбүздүн Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракесинин алкагында топтоп мына ушул иш-чараны уюштуруп жатабыз. Уюштуруучулардын айтымында азыркы тапта жаштар арасында радикалдашууну болтурбоо, эртең никеге жана зомбулуктун бардык түрлөрүнө каршы күрөшүү актуалдуу. Андыктан аларды илим-билимге, жаңы көндүмдөргө тартуу зарылдыгы бар. Жаштардын арасында баңгизатты колдонууну каршы азайтуу, ошол жана электрондук сигареттерге бөгөт коюу, туура эмес жанагындай зомбулуктарга барбоону, кылмыштуулукту азайтуу негизинде бардык мына бүгүнкү бул жерде Ички иштер министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, социалдык өнүктүрүү министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, биздин Маданият маалымат министрлиги башкы уюштуруучу катары биздин өнөктөштөр менен мына бүгүнкү күндө мына аймактарда туура маалымат берүү. Иш-чарага келген студенттер мындай форумдар алар үчүн чын эле керектигин айтышты. Анткени жаштарга азыр туура багыт алуу маанилүү. Ушундай форумдар биздин азыркы учурда көбүрөөк өтүптү. Бизге деле мындай чоң плюс болот. Анткени биз азыркы учурда ошол көптөгөн ыктыярчылар жана көптөгөн ою бир болгон жаштар көп жерде чачылып жүрөт да. Ушундай форумдар өтүүдүн артынан биз келип жыйылып, көптөгөн ойлор биригип, элгенип бир жакшы ой чыгат деген ниеттебиз. Ошондой форумдар көпкө өтсө, биз алдыга Кыргызстанды жылдырабыз деген ойдобуз. Жаштардын регионалдык форуму буга чейин Баткен облустунда өткөн. 26 апрелде Жалал Абад шаарында, андан соң башка аймактарда уланып, Бишкек шаарында жыйынтыкталат. Сонун маалыматтарды аласыздар. Сыймык Марат уулу, Бектур Калыбек уулу, ЛДР, Ош шаары.